Аралык сакташ керек. Азырдагы 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи волнасы болот деп, омикрон деп жанагындай айтып атышат, бирок сактаныш керек, алдын алыш керек. Чындыгында акыркы мезгилдери адамдар COVID-19 илдетинен коргонууну унутта калтырышты. Хадистердин айтымында санитардык нормалардын так аткарылбаганы да анын коомчулукта күч алышына себеп болууда. Коомдук тамактануу жайларында колдонуп туруу ушуларды жасагыла деп алдыртуу биз үчүн өтө эле бир көйгөйлөр жаратып атты да. Элдер бул нерсени бара мындай көнүлмүш адатка айландыбы, мындай эске деле албай, аткарбай деле калышты. Мындай кадимкидей эле бир орус сыяктуу эле кабыл алып калдык. Анан акыркы учурларда албетте Жалал Абад шаарында, областта ошол коронавирус илдети азайгандыгына байланыштуу андай тийиштүү мекемелер менен кошо рейдтик текшерүүлөр дагы азайган болчу, почти чыкпай деле калдык. Акыркы бир айда кайра күч алып көйгөндүгүнө байланыштуу дагы эми рейдтер кайра жанданат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, COVID-19 илдетинен сак болуунун бирден бир жолу бул албетте ага каршы эмдөө. Аны менен катар атайын медициналык коргонуучу каражаттарды пайдалануу зарылдыгы да турат. 2019 жылда башталган ковид башталган учурдан бери эле баарыбыз ошо ковидтин жуктурбоонун алдын алуу менен эле алектенип атабыз. Ошол эле сиз айтып кеткен азыркы антисептиктер, мынакей биздин кабинеттерде ар бир врачта, ар бир кабинетте ушундай турат. Биз деген муну керек учурунда колдонобуз, ошондой эле колубузга дайыма алып жүрөбүз. Бул нерсени азыр элдин баарында эле ар бир колдонуп атат да. Ушул анан кийин маска, анан дистанция деп айтканбыз, 1,5-2 метр. Эми бир аз басаңдап калгандай болду эле, бирок азыркы убакта ковид кайра күчөдү. Ковид анан грипп өтө күчөдү. И ковидке дагы, гриппке дагы масканын абдан кереги бар. Деген менен тилекке каршы медициналык бет кап тагып коргонуучу каражаттарды пайдалангандар учурда коомдо жокко эсе, калкты тейлеген тийиштүү кызматтарды эске албаганда. Водитель катары биз маска тагабыз. Элдин баарын тактып айтып атабыз, бирок такпагандар көп. Ошо? Күндөртү менен ошо антисептиктерди бир жумада бир жолу алмаштырабыз. Алмаштырып турабыз. 2 антисептик бар, баарын себеп турабыз. Отработка кылып турабыз күнүнө. Бүгүнкү күндө ошол мурдагыдай тартип менен эле коомдук жайларда, коомдук транспорттарда ошо ковидке каршы жумуштар бүгүнкү күндө деле аткарылып жатат. Эл ташыган шаарыбыздагы маршруттардын баардыгында ошол талапка ылайык жумуштар аткарылды. Андан сырткары мына бала бакчаларда, мектептерде ошол бизге коюлган тартиптин негизинде иштер жүргүзүлүп келет. Дагы бир айта кетчү нерсе, андан сырткары шаарыбыздагы кандайдыр бир жыйындар болсо, ал жыйындарга дагы же болбосо эл көп топтолгон жерлерде дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Бүгүн 10 январь Кыргызстан боюнча COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 198 түзсө, анын 4-өө Жалал Абад областында катталган. Бул көрсөткүч албетте күн санап COVID-19 илдетине кабылгандардын саны өсүп жаткандыгын тастыктайт. Ал эми бул илдеттен оолак болуу үчүн албетте ар бир адам санитардык нормаларды аткаруу менен катар эле ага каршы вакцинадан өтүү талап кылынат. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга өзүңүздөр кам көрүңүздөр. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.